Өлкө эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин реформа болгон тармактын бири билим берүү. Тармакта бир топ өзгөрүүлөр болду. Бирок кемчиликтер да жок эмес. Жакшысы 30 жылда билимге умтулган жаштардын саны өстү. Конференцияда илимдин өнүгүүсүнө багытталган билим берүү тармагындагы жасалган иштер менен кошо алдыда жасала турган аракеттер талкууга алынды. Мен ойлойм, бул бүгүнкү иш-чара бул илим жаатында бир эле Кыргыз мамлекети эмес, жакынкы коңшу мамлекеттер менен дагы илим жаатында болгон жакшы да ийгиликтерди, биргелешип иштешкен ийгиликтерди алып келет деген ишеничтемин. Иш-чарага окумуштуулар, жогорку окуу жайлардын окутуучулары, коомдук жана мамлекеттик ишмерлер катышты. Алар коомдук изилдөөлөрдүн эгемендүү мезгилинде жаңыланышы, Кыргызстандын тоолуу аймактарын рационалдуу жана коопсуз өздөштүрүүдө академиялык илимдин ролу, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, азыркы учурда биологиялык ресурстарды жана дары чөптөрдү изилдөөнүн абалы тууралуу баяндамаларды жасашты. Улуттук илимдер академиясы Кыргыз Республикасындагы прикладдык жана фундаменталдык илимди координациялайт деген ой боюнча бүгүн Улуттук илимдер академиясында бардык тармактардагы илим чогулуп отурат. Аябай кыйынчылыкка карабай илимий кызматкерлер колунун келишинче иштеп бир топ ийгиликтерге жетишти. Иш-чаранын алкагында илимий иштердин көргөзмөсү уюштурулуп, анда жогорку окуу жайлардын жетишкендиктери жана таланттуу студенттердин эмгектери көргөзүлдү. Мисалы, Кыргыз Улуттук агрардык университетинин студенттери акылдуу күнөскананы ойлоп табышкан. Ал компьютердин жардамы менен башкарылат. Өзгөчөлүгү өсүмдүктөгү нымдуулуктун өлчөмү көргөзүлүп, бирдей температурада жылуулукту кармап турат. Бул болсо одноплатный компьютер Raspberry Pi 3 деген. Ушу одноплатный компьютер, бул банковский карточканын немесинде объемунда болгон полноценный компьютер да. Буга монитор кошулат, мышка кошулат, клавиатура кошулат. Анын ичинде программный части полный өзү интернет, Wi-Fi өзү кармайт. Система полив автоматташтырылган. Топурактын нымдуулугун сезүү боюнча биякты карасаңыздар, азыр өчүп күйөт. Бияктан азыр суусак, азыр влажность жок деп көрсөтүп атат. Муну сайганда влажность автоматически көрсөтөт. Влага, достаточно влага депчи. Улуттук илимдер академиясы илимий теориялык конференцияны билим берүү министрлиги менен биргеликте өткөрдү. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.